Кыргызстанда энелерге карата, балдарга карата зордук, зомбулук көбөйүп баратат да. Эми мурунку жылдарга салыштырганда 60% көбөйдү. Ушул көйгөйдүн бирин себеби бул энелер ошо экономикалык жактан алсыз болгон үчүн. Алар деген өздөрүнүн укугун мындай колдой албай, коргой албай, ошол эле жашап аткан жолдошу менен тең сезе албай, алар көп учурда өзүнүн статусун, өзүнүн укугун деген мындай чүйрүп коюп атат да. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү ушул көйгөйдү чечиш үчүн бир жакшы сунуштарды аялзаттарга таратып атабыз. Ошо ар кандай долбоордун варианттарын дагы, түрлөрүн дагы көрсөтүп жатабыз. Эгерде биз чыныгы үй бүлөнүн чөйрөсүндө зордук, зомбулукту жоебуз десек, анда аялзаттарга карата иш орундарды түзүп бериш керек да. Анан жөн эле иш орун эмес, жөн эле мындай жумушка алып коюу эмес, бул ишмерлик жагын дагы өндүрүш керек болуп атат. Себеп деген ишмерлик бул деген эмне? Бул биринчиде аялзаттын лидердик сапаттарын өнүктүрүү жагынан мындай жакшы жолуна салып кетет да. Бул аялзаттарга карата ошо ар бир аялзаттын потенциалын ачыш үчүн. Себеп бүгүнкү күнү бизде мындай жакшы баа берилбей жатат да. Үй бүлөдө болуп аткан зордук, зомбулукту жокко кетиребиз десек, жоебуз десек, алдын алабыз десек, биринчи заматта ушул аялзаттарга карата мындай ишмерлик чараларды, ошо ишмерлик потенциалын ачыш үчүн ошондой көптөгөн өкмөт тараптан чаралар көрүлүш керек да. Өкмөт тараптан көп колдоо бир программалар болуш керек. Коалиция как раз таки ушул программаны иштеп чыгууга. Бүгүнкү күнү ушу чогулган коалициянын максаты биз коомчулукка жеткизиш, канчалык ошо бизге аялзат ишмерликтердин потенциалын ачыш керегин, ошол маанилүүлүкүн ошол коомчулукка жеткизишүү, андан тышкары мыйзамдын чөйрөсүндө ошол аялзаттарга, энелерге карата деген шарттарын жакшыртуу бир иш аракеттерин өткөзүү, анан мыйзамдарды дагы ошого ылайыктанып алып келиш керек. Анан үчүнчүдөн деген бул кадимкидей кайсы жерде аялзат болбосун, айыл жеринде болобу, шаар жерде болобу, ошо аялзат ишмерлик болом деген аялзаттарга ошондой шарт түзүп берүү да.